Сумаянын өлүмүнө шектүү катары кармалган адам кое берилди. Бул тууралуу Жалал Абад областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. 2021-жылдын 22 декабрь күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын негизинде кылмышка шектүү катары Сузак районунун тургуну 1973-жылы туулган УА аттуу жаран аныкталган. УА аттуу жаран суракка алынып, ал иш боюнча күнөөсүн мойнуна алып, иштин жагдайын көрсөткөн. Тергөөнүн жүрүшүндө УА аттуу жаран Жалал Абад областык ооруканасынын психоневрология бөлүмүндө жин оорусу менен стационардык тартипте дарылангандыгы аныкталды. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик кодексинин 186-беренеси экспертиза жүргүзүү үчүн адамдарды медициналык мекемеге жаткыруу негизинде УА аттуу жаранга карата 23 декабрь күнү соттук психиатриялык экспертиза дайындалып, өткөрүү жагы Таш көмүр шаарына караштуу Кызыл Жар 12 шаарчасында жайгашкан Республикалык психиатриялык ооруканасынын эксперттерине тапшырылды. Эдил Усманжанов, Сузак Ньюс.